Вазир Низам аль-Мүлк жакшылыктан жаралган сейрек кездешчү берметтей эле. Ислам вазири Низам аль-Мүлк ат-Туси. Низам исламга ыйман келтирген, анын баалуулуктарын урматтаган адам болгон. Ал илимди аябай жакшы көрүп, аалымдарды сыйлачу. Асман менен жер бири-бирин толуктап тургандай, анын дини да, мамлекети да бири-бирин толуктаган бир бүтүн сыяктуу болгон. Ислам тарыхчысы доктор Али Ас-Саллаби Селжуктардын мамлекети. Каршыбызда мусулмандардын өзгөчө улуу инсаны бар. Бул өзгөчө улуу инсан узак жылдар бою үнсүз кызмат кылган белгисиз баатырлардан болот. Алар сырттан караганда эгин болбой турган өлүк жер сыяктуу көрүнгөн үммөттүн кургап калган чөлдөрүнө жеңиш үрөөндөрүн ташташкан. Ошондуктан бул инсандарды байкап тургандар алардын кылганы пайдасыз жана убакытты текке кетирүү деп айтышкан. Бирок бул баатырлар айланасындагыларга көңүл бурбастан иштерин уланта беришкен. Алар таштаган жеңиш үрөөндөрүн бир же эки күн эмес, балким жылдап сабырдын жана үмүттүн суусу менен сугарышчу. Алар таштаган бул үрөөндөрдүн мөмөсүн көрбөй калууларын ачык айкын билишсе да, келечек муун үчүн аны бага беришчү. Бул улуу инсандардын иштери текке кетпей тургандыгында шек күмөн жок. Кандай болгон тагдырда да алардын үммөттүн чөлүнү таштаган үрөөндөрү мөмөгө кирип, мол түшүм берчү күн да келет. Биздин улуу перс каарманыбыз үммөттүн мына ушундай сейрек кездешчү улуу тобунан болот. Аллах Таала анын себеби менен кулап бараткан үммөттү куткарган. Убайдилер жана Бувайхилер бийликке келишкенде 100 жылдан да көбүрөөк убакытта талкалоо, кыйратуу менен эле чектелбестен, анан да жаман коркунучтуу иштерди жасашкан. Алар суннит аалымдарын өлтүрүшүп, мусулман коомчулугун сабатсыздыкка түртүшкөн. Алар мусулмандардын жүрөгүнөн сүннөттү алып салганда гана алардын үстүнөн башкаруу жеңил болоорун жакшы билишкен. Алар келечекте өздөрүнө гана ээрчитүү үчүн жаш балдардын жүрөгүндөгү улуу сахабаларга болгон сүйүүнү өчүрүшкөн. Алар 100 жылдан көбүрөөк убакыт ислам үммөтүн башкарып турушкан. Меккедеги Аль-Харам мечити, Мединадагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мечити жана Иерусалимдеги Аль-Акса мечити убайдилердин колунда болгон. Алар бул мечиттердин эшиктерине сахабаларды тилдеген сөздөрдү жазып коюшкан. Мындай ыплас көрүнүш ондогон жылдарга созулган. Соңунда Аллах Таала ислам үммөтүн бул кылмышкерлердин чеңгелинен куткарып, алардын үммөткө жайынткан бузук ишенимдерин тазалоо үчүн Селжук түрктөрүнөн бир баатырды чыгарат. Бирок эки жүздүү убайдилердин кол астында 100 жылдан да көбүрөөк убакыт турган ислам үммөтү билимсиздик чөлүнө айланып калган эле. Бувайхилердин башкаруу доорунда дүйнөлүк маданияттын борбору болгон Багдад согуштун жана бузуклуктун борборуна айланган. Ошондуктан Селжуктардын боштондукка чыгаруу күчү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн мусулмандардын жүрөгүнө кайрадан орнотууну көздөшкөн. Алар бул ишти улуу перс вазирине тапшырышат. Мына ушул инсан ислам үммөтүнүн бардык булуң бурчуна бир канча жылдардан кийин бутактары көккө созулган мөмөлүү дарак болуп чыгуусу үчүн улуулуктун жана кадыр-барктын үрөөнүн таштаган. Каарманыбыздын тарыхы азыркы Ирандын түндүк чыгыш тарабында жайгашкан Тус шаарындагы Раткан айылынан башталат. Бул айылдагы чоң соодагерлердин бири Али ибн Исхак 1018-жылы уулдуу болуп, ага Хасан деген ысым берет. Анын апасы эрте каза болуп калгандыктан атасы ага бакма эне дайындайт. Ал Тустун чоң соодагери болгондугуна карабастан, Азиянын ошол бөлүгүн башкарган Газнавилер мамлекетинин каржы бөлүмүндө кызмат кылчу. Али уулун соодага эмес, андан да пайдалуураак окууга окуткусу келет эле. Ошентип ал уулун аалымдарга жибергенде, ал 11 жашында Аллахтын китебин толук жаттап бүтүрөт. Ал билимин улантып, араб тили, Шафи мазхабынын фиких илимин, хадис, грамматика жана эсеп илимдерин үйрөнүп, баарын мыкты өздөштүргөнгө жетишет. Хасан
басып жүргөн тирүү энциклопедияга айланган. Селжук түрктөрү Фарс шаарларынын бийлигине келгенде Хасан аларга кызмат кыла баштайт. Түрк султаны Чагырбек Дауд ибн Микаил ибн Селжук анын өзгөчө талантын байкап калганда, уулун Алпарсланга алып барып, ага мындай дейт: аны атаңдай көргүн. Сага эмнени айтса да ага каршы чыкпагын. Ошол күндөн тарта Низам аль-Мүлк ат-Туси жаш башкаруучу Алпарсландын оң колу жана кеңешчиси болуп калат. Мамлекеттин түптөөчүсү Тогрулбек каза болгондон кийин Низам аль-Мүлк анын абасынын уулу Алпарсландын султан болуусуна себеп болгон. Алпарсландын султандык доорунда Низам аль-Мүлк баш вазир, премьер-министр болуп тайындалган. Низам аль-Мүлк мамлекетти буиттердин бузукулугунан тазалоо иштери менен алек болгон. Малазгирттеги чечүүчү согуш учурунда Алпарслан ага аялдарды жана жаш балдарды берип, кокус мусулмандар жеңилип кала турган болсо, аларды эч кимдин колу тийбей турган коопсуз жерге алып баруусун буйруган. Ошондой эле Алпарслан ага өзү жок учурунда мамлекеттин иштерин башкарууну да буйруган. Баш вазир Низам аль-Мүлк Селжук баатыры Алпарсландын эң жакшы жардамчысы болгон. Алпарслан өлүм төшөгүндө жатканда уулу Малик Шахка Низам аль-Мүлктү вазир кылып дайындоосун осуят кылган жана ал да атасынын осуятын орундаткан. Низам аль-Мүлк султан Алпарсланга жардам бергендей эле уулу Малик Шахка да жардам берген. Низам аль-Мүлк Малик Шахтын бийликке жаңы келген учурунда чыккан көтөрүлүштөрдү өзүнүн таасирдүү бийлиги жана кадыр баркы менен токтотуп калган. Малик Шах аны өз атасындай көргөн жана аны ата деп да чакырып калчу. Ошол учурда жаш вазир Низам аль-Мүлктүн аброю жогорулап, таасири күчөгөн. Низам аль-Мүлк башкалардай болбой, өзүнүн лакабына татыктуу болгон. Ал баш вазирлик доорунда ислам үммөтүнүн абалын түп тамырынан тартиптештирип, падышалыктын тартиби аттуу лакабына татыктуу болгон. Алпарсландын уулу Малик Шах султандык тактыга 20 жашында келген. Ал эми ошол учурда баш вазиринин жашы 55-те эле. Ал ошол учурга керектүү, татыктуу жана тажрыйбалуу саясатчы эле. Ал башчыларды жана султандарды жакшы билген. Султан аны урматтап, бардык иштерде ага ишенген. Султан Малик Шах ага: "Мен сизге иштердин чоңун да, кичинесин да тапшырдым. Сиз менин атамдайсыз" деген. Султан менен баш вазирдин ортосундагы бул ишеним мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө себеп болгон. Бул өлкө ошол учурдагы эң күчтүү мамлекетке айланган. Бул өлкөнүн жери чыгыш тарабы Кытайдан тартып, батыш тарабы Шам жана Түркияга чейин кеңейген. Бирок баш вазир Низам аль-Мүлк жер кеңейтүүнүн эмес, элдерди оңдоонун түшүгүн көп тартчу. Инсандыгын куруу — бул бардык иштердин эң улугу. Бул түшүктү көтөрүп жүргөн баш вазир Низам аль-Мүлк султан Малик Шахка мындай дейт: "Аллах Таала сага кенен султандык жана чоң мамлекет бербедиби? Аллах Тааланын сага берген мына ушундай тоодой жакшылыктарынан кийин анын динин сактап калуу үчүн илим издеп жүргөндөргө 300 000 динар берүү көптүк кылабы?" Султан Малик Шах баш вазиринин сунушуна макул болуп, студенттерге тек гана окуу менен алек болуулары үчүн казынадан атайын акча бөлдүрөт. Улуу баш вазир Низам аль-Мүлктүн билим алууга болгон бул салымын Европа менен Америка болжол менен андан 1000 жылдан кийин түшүнгөн. Чындыгында Низам аль-Мүлктүн доорунда ислам илими гүлдөп, өнүгүп турган. Ал чоң окуу жайларды түптөгөн. Алардын катарында 1068-жылы Багдадта башталган окуу жай 1070-жылы бүтүрүлүп, салтанаттуу түрдө ачылган. Низам аль-Мүлк түптөгөн бул окуу жай дүйнөдөгү эң алдыңкы, тарыхый эски окуу жайлардан болуп эсептелет. Ал ушундай эле окуу жайларды Басра, Мосул, Амуль, Балх, Нишапур, Герат, Исфахан, Мерв жана Табаристан шаарларына ачкан. Тарыхта
Бул окуу жайлардын баары Низам аль-Мүлктүн урматына Низамия деп аталып калган. Низам аль-Мүлк ат-Туси Ирак жана Фарс шаарларын бувайхилердин өзүнөн эле бошотуп койбостон, алардын карапайым мусулман калкынын мээсине сиңдирген бузулган идеяларын да кошо жок кылууну көздөгөн. Ал өзүнүн тартиби менен Куран жана Сүннөттүн негизинде таалим-тарбия алган толук бир муун чыгара алган. Низами окуу жайларын бүтүргөндөр элдердин арасындагы шиялардын радикалдык ишенимдеринен, аша чапкан суфилердин адашуусунан жана батинилердин исмаили шиялары ойдон токулган идеяларынан тазалап, ислам дининин чыныгы ишенимин жана баалуулуктарын жайылтышкан. Алар Низамия окуу жайларынын илимий күчүн жана Аллахтын динине чакыруудагы мыкты жөндөмдүүлүгүн көрсөтүшкөн. Элдер суннит исламынын кучагына топ-тобу менен кире башташкан. Бувайхилердин доорунда элдер Багдадтын көчөлөрүндө сахабаларды жана момундардын энелерин ачык айкын тилдеп калган эле. Эми элдерде аларга болгон сүйүү жана сый-урмат пайда болду. Низам аль-Мүлк студенттерге бардык шарттарды түзүп берүү үчүн өтө көп суммадагы акча каражатын жумшаган. Атап айтканда, атайын жатакана салдырып, алардын ар бирине күнүмдүк тамак ашына жете турган акча бөлдүргөн. Ал ар бир окуу жайга студенттердин талабын канааттандыра турган чоң китепканаларды салган. Мунун баарына карабастан, Низам аль-Мүлк окуу жайларындагы иштердин кандай жүрүп жатканын жеке өзү текшерип турган. Бул окуу жайларда төмөнкү кызмат орундары болгон: мударис — мугалим, наиб — мугалимдин жардамчысы, муид — студенттерге сабакты түшүндүрүү үчүн тандалган мыкты студент. Алар окуу жайды бүтүрүшкөндө казы, муфтий жана мугалимдик сыяктуу иштерди аркалоо үчүн ижаза, уруксат, күбөлүк диплом алышкан. Низам аль-Мүлк саясат тууралуу тарыхтагы эң чоң Сиясетнаме, саясаттануу аттуу китебин жазган. Китепте башкаруунун ыкмалары, адилеттүүлүктү орнотуунун зарылдыгы, мамлекеттин иштерин административдик башкаруунун жана аскердик иштердин чыгашаларын тартиптештирүүнү каралган. Ислам тарыхчысы доктор Али ас-Салаби Низам аль-Мүлктүн Селжуктар өлкөсү деген китебиндеги эң чоң жетишкендиктерин айтып кеткен. Аларды бир канча пунктта кыскартып жазган, биз да алардын кээ бирлерин айтып өтөлү. Биринчи, мамлекеттик иштерди тартиптештирүүсү. Малик Шах бийликке келгенде аскер башчылары ага моюн сунуудан баш тартышкан. Алар элдердин мал-мүлкүнө кол салышып, анан мындай дешкен: эгер Низам аль-Мүлк болбогондо, султан бизге мындан да көп бермек. Алар элдерге көп адилетсиздик кылышкан. Ошондо Низам аль-Мүлк султанга бул иштер алсыздыкка, бийликтин урматын түшүүсүнө, шаарлардын талкалануусуна жана башкаруудан чыгуусуна алып келерин айтат. Ал айтат: кандай кылыш керек болсо ошондой кылыңыз. Низам аль-Мүлк айтат: сиздин буйругуңузсуз мен эч нерсе кыла албаймын. Султан айтат: мен сизге иштердин баарын, чоңун да, кичинесин да тапшырдым. Сиз менин атамдайсыз. Султан анын кызматтагы укугун кеңейтип, ага Атабек, тагыраак айтканда султандын аталыгы деген наам ыйгарган. Анын бардык ишке жетишкендиги, эрдиги жана жакшы кулк мүнөзү элдин көңүлүн жылыткан. Күндөрдүн биринде бир алсыз аял андан жардам сурап кайрылганда, аны менен сүйлөшүү үчүн токтойт. Ошондо жанындагылардын бирөөсү аялды түртүп жибергенде, Низам аль-Мүлк ага карап: мен сени ушундай адамдарга жардам берсин деп дайындаганмын. Бийликке сага окшогондордун кереги жок деп, аны кызматтан бошоткон. Экинчи, мамлекеттин стратегиясын аныктоосу. Низам исламга иман келтирген, анын баалуулуктарын урматтаган адам болгон. Ал илимди аябай жакшы көрүп, аалымдарды сыйлаган. Асман менен жер бири-бирин толуктап тургандай, анын дини да, мамлекети да бири-бирин толуктаган бир бүтүндүк сыяктуу болгон. Низам бийликти Аллахтын динин элдерге жеткирүүнүн бир жолу катары көргөн. Низамдын доорунда дин менен мамлекет бийлигин байланыштырып,
бийликти диндин максатына жетүүсүндөгү бир каражат катары колдонсо болоорун баяндаган аалымдар чыккан. Имам Аль-Газали менен Аль-Мавардилер айтышкан: көңүлдөрдү бириктирип, баш ийүүнү жана жардамдашууну камтыган динди, ислам динин тутунбаган султан бийлиги жоголуп, өкүмдөрү өзгөрүп, баалуулуктары өчүп, ар бир чыккан башчы өзү үчүн жаңылык киргизген дин сыяктуу болот. Мындай деп да айтылган: дин бул негиз болсо, султан анын сакчысы сыяктуу. Негизи жок нерсе бузук болот, а сакчысы жок нерсе жоголот. Ошондуктан Низам аль-Мүлк жүрөгүндөгү динге болгон бекем ыйманы менен элдердин түшүгүн тартып, аларды убактылуу жашоодо бактылуу кылуу үчүн адилеттүү мамлекет болушу керектигине ишенген. Ал саясатта жаңы мамлекеттин жалпы негиздерин жазып, ал үчүн тынымсыз эмгектенип жана ага зарыл болгон негизги кадамдарды таштаган. Низам куру кыялкеч болгон эмес. Ал ак баракка искусствосу талап кылгандай кооз сүрөт түшүргөн сүрөтчү же андан мурда өткөн мамлекет жана шаарлардын күчтүү башчылары сыяктуу мамлекеттин баалуулуктарын тактык менен жазган. Ал кыялданууга эмес, акыйкатка жакын эле. Анын мамлекетти башкаруудагы көрөгөчтүгү Сунни мазхабынын негиздерине жана Аль-Газали менен Аль-Жувайни сыяктуу замандаш улуу аалымдарынын теорияларына дал келген. Алар Низамга сөздөрү жана иштери менен жардам беришкен. Селжуктардын биринчи падышалары ислам динин тутунгандыктары үчүн аны толук түшүнүүгө өтө муктаж болушкан. Ошондуктан алардын вазири Низам аль-Мүлк аларды илимге көңүл бурдуруп, аалымдарды урматтоо байлыгына багыттаган. Ал китебинде султандарды, алардын милдеттерин жана укуктарын, мамлекеттин казынасын, султандын буйруктарын жана анын дасторконун жазган. Ошондой эле ал султандын тосуп алууларын, анын сакчыларын, жеке сүйлөшүүлөрүн жазган. Ошондой эле ал баш вазир жана вазирлерди, мамлекет кызматчыларды, элчилерди, соттук иштерди жана сотторду, эсептөө палатасын, губернаторлорду, аскердик кызматчыларды, жоокерлерди жана аларды даярдоону, наамдарды жана алардын маанилерин жазган. Низам аль-Мүлктүн башкаруу ишинин жүрүшүнө көңүл буруусу. Низам аль-Мүлк башкаруу иштеринин жүрүшүнө өзгөчө көңүл буруп, Султан Алпарсландын доорунда мамлекеттин багыттоочу колу болгон. Султан Малик-Шахтын доорунда анын бийлиги кеңейип, башкаруу иштериндеги мыкты тажрыйбасы менен мамлекеттин ички жана тышкы иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн. Анын Сиясетнаме китеби падышалыктардын жана мамлекеттердин башкаруу иштериндеги негизги ойлорду жана теорияларды камтыган. Бул китепте Низам аль-Мүлктүн селжуктардын мамлекетин башкарган ыкмалары даана көрүнүп турат. Ал китебинин башында башкаруу иштеринде башаламандыкты жаратпоо үчүн султандын жакын достору мамлекеттин иштерине кийлигишпөөсүн айткан. Ошондой эле мамлекетке баш ийген шаарлардын кабарларын ташыган почтага да өзгөчө көңүл бурган. Ал султандын иштери жашыруун болуп, элдерди нааразы кылып койбошу үчүн мамлекет тууралуу кабарларды мамлекеттин булуң бурчуна соодагерлер, саякатчылар, дербиштер жана табыптар аркылуу жиберип турчу. Низам аль-Мүлк мындай жол менен көптөгөн көтөрүлүштөрдү басканга жетишкен. Ошондой эле ал мамлекеттик кызматтагылардын кызмат ордунан пайдаланып, кол астындагыларга зулумдук кылууларын да алдын алып турган. Ал губернаторлорду жана башка мамлекеттик кызматкерлерин жигердүү иштөөлөрү үчүн ар 2 же 3 жылда алмаштырып турган. Султан Алпарслан почта жетекчилиги жана чалгындоо башкармасын жойгондон кийин анын вазири Низам аль-Мүлк ар бир шаарга мамлекеттин ишенимдүү өкүлүн дайындаган. Ал ошол шаардагы башкаруу системасын, сотторду, мухтасиптерди, түшүндүрмө, мухтасип өлчөм жана салмак көзөмөлдөөчү. Алар базардагы соода-саттык иштерин, бааларды көзөмөлдөп турган. Түшүндүрмөнүн аягы. Жана башка мамлекеттин кызматындагыларды көзөмөлдөп турган.
Ошондой эле Низам ал-Мүлк мамлекеттик кызматка эң илимдүү, дүйнөгө берилбеген, такыба жана көңүлү ток адамдарды тандаган. Ал почта жана чалгындоо ишинде да бул иштердин тактыгын түшүнгөн адамдарды койгондугунда эч кандай шек күмөн жок. Аларды кызматка султан өзү бекиткен. Низам ал-Мүлк атка минерлерди мамлекеттин казынасына жана элдин мүлкүнө кол салбоолору үчүн маянасын жетерлик деңгээлде көп кылган. Ошондой эле ал чыгаша кирешени жана алардын арасындагы балансты билүү үчүн ар жылдын аягында мамлекеттин каржылык отчетун өтө тактык менен караган. Ал өзүнүн башкаруу планын аткаруудагы тактыкты билүү үчүн мамлекеттин атка минерлерине да кайрылып турган. Низам ал-Мүлк алардан кеңешчи палатасы сыяктуу уюм түзүп, алар анын иштеринин зарылдыгын, тактыгын жана аткаруусун текшерип турушкан. Селжуктардын мамлекети Низам ал-Мүлк келгенге чейин тартиптелбеген жана мамлекетке баш ийген шаарлардын губернаторлордун иштери канааттандырарлык так эмес болгон. Каржы маселеси начар болгондуктан жерлер кароосуз калып, мамлекеттин оңдоп түзөө иштери да жакшы жүргөн эмес. Низам ал-Мүлк баш вазирликке келгенде ал шаарлардын иштерин тартиптештирген. Ал кароосуз калган жерлерге элдерди жайгаштырып, мамлекеттин курамынан чыгуусуна аз калган шаарларга көңүл буруп, мамлекетти бекемдеген. Низам ал-Мүлктүн элдик мекемелерге көңүл буруусу. Селжуктардын баш вазири Низам ал-Мүлк элдик мекемелерге, өзгөчө ибадат кылуу жайларына жакшы көңүл бурган. Селжуктарга караган шаарлардын ар кайсы жерлерине мечиттерди курган. Ошондой эле ал Мекке жана Мединадагы Аль-Харам мечиттерине да кам көргөн. Ал ибадат менен гана алек болууну ыктыяр кылган захидтерге, дин үгүттөөчүлөрүнө жана колунда жокторго Ирак жана Фарс өлкөлөрүнө үйлөрдү, мейманкана сыяктуу тургузуп, алардын тамак-аш жана кийим-кечектерин да караган. Ошондой эле Ирандын Нишапур шаарына эстен ажырагандар туруучу атайын жай, жиндиккана да курдурган. Анын илим-билимдин өнүгүүсүнө кошкон салымы. Вазир Низам ал-Мүлк илим-билимдин өнүгүүсүнө да чоң салым кошкон. Ал илимдүүлөрдү жакшы көрүп, аларга өзгөчө сый-урмат көрсөткөн. Аларга мамлекет казынасынан үзгүлтүксүз төлөнүп турчу маяна ажыраткан. Мындай жөлөк пулду ислам мамлекетинин ар кайсы шаарларынан 12.000 аалым алып турган. Низам ал-Мүлктүн мажлисине илимдин ар кайсы тармагындагы окумуштуулар келчү. Ал китепканаларды тургузуп, аларды керектүү китептер менен толтурган. Ибн аль-Жаузи айткандай, анын доорунда илим бутуна турган. Илимдүүлөр улуу кадыр-баркка ээ болушкан. Жогоруда айтып өткөндөй, ал Султан Алп Арсландын доорунда бир канча шаарга Низамия окуу жайларын түптөгөн. Чынында Низам ал-Мүлк ат-Тусидин жетишкендиктери өтө эле көп болгон. Бул инсан өзү бир коомго тете болгон инсандардан эле. Ал эл арасында сейрек кездешчү, курч акылдуу жана мыкты башкаруучу болгон. Низам бул үммөттү тургузууда иреттүү жана ишенимдүү иштеген. Селжуктар мамлекетинин бардык булуң бурчуна адилеттүүлүктү жана илимди жайылткан. Анын диндарлыгын жана башкалардан өзгөчөлөнткөн иштерин көргөн мусулмандар аны аябай жакшы көрүшчү. Бирок Низам ал-Мүлк элине колунда жокторго жумшак мамиледе болгону менен дин душмандарына аябай катуу кол болгон. Ошондуктан ал тарыхта Хашшашин, ассасиндер деген ат менен белгилүү болгон Батани шияларынын эң коркунучтуу тайпасынын биринчи номурдагы душманы болгон. Ассасиндер кимдер? Ассасиндер алар буйрутма өлтүрүүлөрдү аткарган жашыруун кылмыштуу топ. Алар шиялардын Убайдилер тайпасынан бөлүнүп чыккан Исмаили Назари тайпасына таандык болгон. Бул тайпа биздин заманга чейинки 11-кылымында пайда болгон. Алар ыйык Курандын сырткы маанисинен айырмаланган ички мааниси да бар деп ишенишет. Шиялардын бул террордук тайпасы Иерусалимди басып алууда мусулмандарга каршы туруп, крестүүлөргө жардам беришкен. Алар үммөттүн капталынан сайчу канжарга айланышкан.
Бул тайпаны инсанияттын тарыхындагы эң ыплас адамдардын бири Хасан ибн ас-Сабах түптөгөн. Ал Жашыруун тайпасынын ордосу катары Каспий деңизинин түштүк жээгиндеги Тегарандан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Фарс шаарынын Эльбрус тоосундагы чепти колдонгон. Бул чеп Аламут деп аталган. Перс тилинде бүркүттүн уясы дегенди билдирет. Хасан ибн ас-Сабах адамдарын Аламут чебине гашиш, наркотик менен башкарып, аларды ошол жерде даярдаган. Ошондуктан алар ассасиндер, арабча хашшашиюн, гашишчилер деп аталып калышкан. Аларды англичандар ушундай деп аташкан, анткени англис тилинде ассасин деген сөз жалданма, чебер өлтүрүүчү дегенди билдирет. Ал эми assassinate, өлтүрүү дегенди билдирет. Италиялык саякатчы Марко Поло ассасиндердин Аламут чебиндеги тарыхын төмөндөгүчө айтып берген. Анда толтура мөмөлүү дарактар бар экен. Ошондой эле ал жерде сарайлар, вино, сүт, бал жана суулар толтурулган арыктар, ар кайсы музыкалык аспаптарда ойноп, ырдап жана бийлеп турган сулуу кыздар да бар экен. Бул тоонун карыясы өзүнө ээрчигендерге аны бейишбар деп айтат экен. Ага ассасиндерге толук кошулгандар гана кире алышкан. Тоонун карыясы алардан бир тобун чепке киргизип, аларга уктап калганга чейин гашиш чектирип, андан соң аларды бакка алып кирүүлөрүн буйруйт. Алар ойгонгондо бейишке кирип калгандай болушат. Алардын оюндагыдай кылып каалоолорун орундаткандан кийин кайрадан гашиш чектирип, карыянын алдына алып барышып, тизелетип отургузушат. Алардын кайдан келишкендигин сурайт. Алар бейиштен деп жооп беришет. Андан кийин карыя аларды буйрулган адамдарды өлтүрүүгө жиберет. Аларга төмөнкүдөй убада берет. Эгер буйрукту жакшылап аткарып келсеңер, кайрадан бейишке киресиңер. Эгер буйрукту аткарууда өлүп калсаңар, анда силерди периштелер өздөрү алып келип киргизип коюшат. Хасан ас-Саббах ээрчиген адамдарын мына ушундай коркунучтуу жол менен башкарган. Эгер ал адамдардын бирине өзүңдү өзүң өлтүр деп буйрук бере турган болсо да, аны дароо аткарышмак. Алар ислам үммөтүндөгү бийик мартабалуу адамдарды өлтүрүшкөн. Алар Аббасилердин халифасы Аль-Мустаршидти өлтүрүшкөн. Ассасиндердин бири Салахуддин Аюбинин сакчыларынан болуп иштеген деп айтылат. Алардын бул кылыгы учур талап кылса, анын жанына да жетебиз дегенди билдиргендей болгон. Алардын мынчалык деңгээлде коркунучтуулугун биринчи болуп Низам аль-Мүлк ат-Туси байкаган. Низам аль-Мүлк Султан Малик-Шахты Аламут чебине барууга көндүрөт. Чынында Малик-Шах чепке барып, аны курчоого алат. Бирок Низам аль-Мүлктүн бул террордук уюмдун коркунучунан сактануу кеңешин укпастан, аз гана ассасиндерди туткундап келе беришкен. Низам аль-Мүлк ал учурда бир канча айды талап кылган ажылык сапарында жүргөндө, Хижрийдин 485-жылы Рамазандын 15-күнү 1996-жылы Фарс шаарындагы тарыхый Нахаванд казаты болгон жерге жакын жайгашкан мечиттен өтүп калат. Жамаат менен намаз окууну жакшы көргөн вазир Низам мечитке бет алат. Ооз ачар убагы киргенде Низам аль-Мүлк шам намазын окуп, андан соң элдерге бир аз Аллахты эстетип сүйлөп калат. Жамааттын арасында факихтер, Куран жаттаган карылар жана муктаж адамдар да бар эле. Ал элге Нахаванд казаты болгон жердин орду жана анын Умар ибн аль-Хаттабтын доорунда сахабалар менен перс отпарастарынын ортосунда болгон бул казаттын тарыхы тууралуу айтып берет. Ошондой эле Низам аль-Мүлк ал казатта шейит болгон сахабаларды жана табийиндерди айтып жатып көзүнө жаш алып, Аллахтан шейиттикти тилеп мындай дейт: ким аларды ээрчисе, чоң ийгиликке жеткен болот. Вазир Низам аль-Мүлк ифтарлык кылып мечиттен чыгып чатырына баратканда, мечиттин эшигинин оозунда бир тилемчи отурган эле. Бирок ал тилемчи эмес, ассасиндердин бири эле. Аны ассасиндердин лидери Хасан ибн ас-Саббах ассасиндердин тарыхындагы эң негизги буйрукту аткаруу үчүн жиберген эле.
Antkeni Nizam al-Mülk alardın eldeşkis düşmanı bolgon. Assassinlerдің başçısı musulmandардың arasындағы тура илимдин жайылуусу, анын билимсиздиктин үстүнө курулган батинилер тайпасына болгон бийлигине терс таасирин тийгизерин жакшы түшүнгөн. Ошондуктан Ас-Сабах Аллахка жана анын элчиси Мухаммад алейхиссаламга толук ынанган жүрөктү токтотууну каалайт. Ал жүрөк бул үммөттүн жаштарына жана балдарына ишенген жүрөк. Ал жүрөк низами окуу жайларын бүтүрүп, исламдын акыйкатын түшүнгөн окуучуларына ишенген жүрөк. Ал жүрөк Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам алып келген исламга ишенген жүрөк. Ал жүрөк Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү жаңыдан күчтөнүп, билимсиздик жана арттан калуунун караңгылык күчүн жеңүүсүнө ишенген жүрөк. Вазир Низам аль-Мүлк мечиттен чыга бергенде, адамдардан жардам сурап турган адамды байкап, ага садака берүү ниетинде жакындай бергенде, бул ыплас жас алма тилемчи койнунан канжарын сууруп чыгып, ислам вазири улуу баатыр Низам аль-Мүлк ат-Тусийдин жүрөгүнө матырып алат. Вазир Низам кансырап жерге жыгылат. Аны чатырына алып барышат. Жанындагылар аны ороп, жоготуп алуудан коркушуп ыйлап отурушканда, аларга карап мындай дейт: "Мени өлтүргөндү өлтүрбөгүлө. Мен аны кечирдим." Андан соң сөөмөйүн көтөрүп, көздөрүн асманга каратып, "Күбөлүк беремин, Аллахтан башка кудай жок, жана күбөлүк беремин, Мухаммад анын элчиси." Ошол Рамазан айынын жума күнүнүн түнүндө ислам үммөтүнүн жүрөгүн ойготуп, ислам ааламына илим жайылткан улуу инсандын жүрөгү токтогон. Анын өлүмүнүн кабары Султан Малик Шахка жеткенде, ал жаш баладай ыйлаган. Анын өлүмүнө Багдад, Мекке, Медина жана башка мусулман шаарларындагы мусулмандар ыйлашкан. Көчөлөрдү кыдырып, элдердин абалы менен жакындан таанышкан адилеттүү вазирин жоготкон элдер аябай катуу кайгырышкан. Ал жөнүндө акындар ырларды жазышкан. Алардын бири Мукатил ибн Атия аны мындай деп жоктогон: "Вазир Низам аль-Мүлк сейрек кездешкен Бермет сыяктуу инсан болгон. Мээримдүү зат аны жакшылыктан жараткан. Ал элдерге өтө баалуу болгон. Бирок аны көрө албастар. Себебине кайра кайтарышканча элдер анын кадырын билишпеди." Ибн Акил ал тууралуу мындай дейт: "Низамдын өмүр таржымалы акылды таң калтырат. Ал берешен, айкөл, адилеттүү болгон жана ал диндин баалуулуктарын тирилткен. Анын доорунда мамлекет илимдүүлөрдүн мамлекети болгон. Андан соң ал Рамазан айында ажылыкка бара жатып өлтүрүлдү. Ал бул дүйнөгө да, акыретке да ээ болуп өттү." Имам аз-Захаби айтат: "Улуу вазир Низам аль-Мүлк диндин тиреги Абу Али Хасан ибн Али ибн Исхак ат-Туси курч акылдуу, саясатчы, билимдүү, бактылуу диндар жана токтоо болгон. Ал Куран аалымдары жана факихтер менен көп отурган. Ал Багдадда, Нишапурда жана Туста чоң медресе түптөгөн. Ал илимди сүйгөн. Ал илим издегендерге берешендик кылган, хадис илимин айтып берген. Ал соңунда белгилүү инсанга айланган. Ал Султан Алпарсландын, андан соң анын уулу Султан Малик Шахтын вазири болгон. Кызматын өтө тактык менен аткарган. Мазлумдарга жумшак мамиле кылып, элдерге боорукер болгон. Кайрымдуулук уюмдарын түзүп, аларга мекемелерди куруп берген. Улуу инсандар анын жанына көчүп келишкен. Ал Султан Малик Шахка жакшы кулк мүнөздүү, диндар жана эр жүрөк адамдарды дайындоосуна кеңеш берген. Кийин анын бул саясатынын жыйынтыгы билинген." Ибн аль-Асир айтат: "Анын өмүр таржымалын айта турган болсок, ал илимдүү, диндар, айкөл, адилеттүү, ак көңүл, кечиримдүү жана аз сүйлөгөн адам болгон. Ал Куранды жаттагандар, факихтер жана мусулмандардын имамдары менен көп отурчу. Ал жакшылардан болгон. Ал 11 жашында ыйык Куранды толук жаттап, Шафи'i мазхабы менен алек болгон. Ал даарат алганда гана отурган жана ар даарат алганда артынан нафил кошумча намаз окуучу. Эгер ал азанды укса, иштерин таштап намазга чейин эч нерсе кылчу эмес. Эгер азанчы азандын убактын өткөрүп ийсе, ал өзү ага азан айтуусун буйруйт эле.
Бул намазды өз убагында окууну каалаган ибадат кылуунун эң жогорку чеги. Анын Аллах менен өтө күчтүү байланышы болгон. Ал дүйшөмбү жана бейшемби күнкү сүннөт орозолорго бекем болгон. Ал кайрымдуулук иштерин үзгүлтүксүз кылган. Низам ат-Тусийдин мындай деп айтканын кабарлашкан. Түшүмдө шайтанды көрүп, ага айттым: азап болсун сага. Аллах сени жаратып, өзү сажда кылууга буйруганда сен баш тарткансың. Ал эми мага сажда кылууну өзү түздөн түз буйрбаса да, пайгамбар аркылуу буйрса да, мен ага бир күндө эле бир канча жолу сажда кыламын деп төмөнкү ырсаптарын айткан. Кимде ким сүйүүгө татыктуу такыба була албаса, анын жакшылыктары кабыл болбойт. Күндөрдүн биринде халифа Ал-Муктади аны жанына отургузуп мындай дейт: О Хасан, Аллах сенден ыраазы болсун. Момундардын падышасы да сенден ыраазы болду. Ал өзүнүн бир мечити болуусун тилек кылат эле. Күнүмдүк тамагын алып, мечитте Аллахка ибадат кылып отурууну каалайт эле. Ал ушундай маанидеги бир сөзүн айткан: менин бир жеке айылым болсо, ал жерде мечитте жалгыз отуруп Аллахка ибадат кылсам дечүмүн. Андан кийин мен жегенге ар күнү бир токочум жана Аллахка ибадат кылчу бир мечитим болсо деп тилеп калдым. Күндөрдүн биринде дасторкондо иниси Абул Касым Хорасандын эмири жана бир колу кесилген бир кедей менен бирге отуруп калат. Низам аль-Мүлк эмирдин чолок кедейдин жанында отурууну каалабай жатканын байкап калып, аны өзүнүн жанына чакырып, экөө бирге тамак жешкен. Арам ойлобаста синдер ислам вазиринин жашоосун токтоткону менен ислам үммөтүнүн жерине таштап кеткен жеңиш үрөөнүн өсүүсүн токтото алышкан эмес. Низам аль-Мүлктүн илимдүү, такыба, диндар адамдарга кам көрүп, аларды жогорку кызматтарга дайындап кетүүсү аз гана жылдардан кийин ислам үммөтүнө коркунучтуу жырткыч сыяктуу кол салгандардан үммөттү сактап калууда ошол жогорку жакта турган такыба, диндар жана илимдүү адамдар чоң пайда алып келген. Бул жырткычтар крестүүлөр. Аларга улуу вазир Низам аль-Мүлк таштап кеткен жеңиш үрөөнүнүн жемиштери каршылык көрсөтүшкөн. Алар тарыхта Салахуддин Мууну деп таанылган улуу муундун баатырлары эле. Низам аль-Мүлк алардын башына диндар, жөндөмдүү жана эр жүрөк Аксункур ибн Абдуллах деген түрк жигитин дайындап кеткен эле. Ал артында 10 жаштагы уулун таштап, бул дүйнөдөн эрте кеткен. Анын уулу жетилип, крестүүлөргө каршы чыгууда ислам үммөтүнүн аскерин жетектейт. Анын ысымы Имадуддин Занги эле. Андан кийин анын жолун биз жогоруда айтып өткөн уулу Нуруддин Махмуд Занги улантат. Бул түрк баатыры 90 жыл крестүүлөрдүн баскынчылыгында турган Иерусалимди Хиттин казатында бошоткон Салахуддин Аюбини тарбиялап чыгарган. Иерусалимди бошотуу улуу вазир Низам аль-Мүлк ат-Туси башында турган бир канча ислам баатырларынын биргелешип кылган иштеринин жемиши болгон. Аллах аларды мээримине алсын. Ислам үммөтүнө улуу вазир Низам аль-Мүлктү чыгарган перс коому бул үммөттүн илим байрагын көтөргөн дагы бир улуу инсанды чыгарган. Анын жыйнаган китеби ыйык Курандан кийин жер бетиндеги эң ыйык китеп болуп эсептелет. Эмне үчүн тарых бурмалоочулары анын негизги бутасы катары эсептешкен. Кийинки каарман